кандай учурда жин кирет адам денесине? Адамдын денесине кире турган учурлар өтө көп экен. Ошолордун ичинен мисал келтире турган болсок, Шайлоо агай айткандай жана ичкилик ичкендин себебинен көбүнчө ошол жин деп келгендердин көпчүлүгү ошол арактын айынан болгондор биринчи. Анан таза эмес жүргөндүктөн, намаз окубагандыктан, ыплас жерлерди баскандыктан, жанагы мусор, ыплас нерселер төгүлгөн жерлерге барып ошол жерге жатып калса же ошол жерлерге бир заара кылып алса, же болбосо жанагы жаранкаларга пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси бар да, ийиндерге заара кылбагыла, ал жерде ошол жерлер жиндердин уйгу, ийини ошол түнөгү болот депчи. Ошондой учурларда жин адамга илешиши мүмкүн дейт да. Жинге бир зыян берилгенде, жана адам өзү таза эмес жүргөндө, жана жанагы büyü бакчылардын, сыйкырчылардын окутуусу аркылуу дагы кирген жагдайлар болот. Атайлап киргизүү. Атайлап бирөө душмандык кылып, бирөө бир сыйкырчыга барып, аны окутуп, анан ал берки адамга душмандык кылып жасатса, ошол аркылуу дагы жин кирип кеткен учурлар болот экен. Мен бала кезде укчумун да, балким силер де уккандырсыңар, тезекти теппе, сөөктү теппе, чалдыбарга кирбе, шамдан кийин чыкпа көчөгө, жылаң баш жүрбө. Ушулардын баардыгы жинге тиешелүү сөздөр да, туурабы? Заара кылба, жанагындай тешиктерге. Ушунун мынабу прикладдык түшүндүрмөсү барбы ушунун? Мисалы ошо тезек, сөөк, эмне үчүн ушунча айтылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде бар экен да ушул нерселер. Сөөктү, тезекти дааратка колдонбогула, кордобогула деген мааниде да. Себеби бул жиндердин азыгы болот деп. Алар жиндер азыктанат экен да. Ошол азыгын эгерде биз ыплас нерселерге колдонгон болсок, ошону азыктанып аткан жин эгерде ачуусу келген болсо, адамга илешип кирип кетиш ыктымалы бар да. Өзү жиндин денеге кирүү үчүн денеде бир алсыз учурду күтөт окшойт бул. Дене алсызданган учурду күтөт окшойт. Негизи адам ушу намаз окубаган, дааратсыз, Кудай Тааланы эскербеген адамдарга жиндердин кирип кетиши өтө жеңил болот дейт. Экинчиден могу адам катуу чочуганда да бир кирген учурлар болот. Корккондо, мисалы, практикадан билебиз, сөөк жууганда адам өлгөндө кээ бир адамдар өмүрүндө кирип көрбөгөн, алар кирип ошондон чочуп ошол аркылуу жин илешип калган адамдарды да көрдүк да. Ошол дене бошогондон киреби? Бул жерде алсыз иммунитет бул жиндерди Рон Хаббар жакшы изилдеди да. Бул айтат, ошо биздин молдо экөөбүз айткандай эле, адам без сознания жатканда, катуу коркуп эсин жоготуп койгондо кирет дейт. Жана сознание, подсознание деп атпайбыз. Ошо сознаниеси отключенный болгондо, акыл эсин жоготкондон кийин ошондо жин кирет дейт. Ошондо жин бул жерде инграмма деп атат да, бир нервный клеткаларга кирет экен дагы, ошол жерде өзүнүн жанагы иштерин баштайт экен да. Анан эми бул жинди биз айтып кетпедикпи, энергия деп. Эми бул жерде эң кызыктуусу жанагы албарысты баскандар да. Ошо жана мен айтайын деп атканым, ошол көпчүлүк жанагы ичкиликке берилип кеткен адамдардын көпчүлүгү ошол албарыстыдан кыйналышат да, түнү менен албарысты басып чыкты деп. Анан эми ошолорго бастырык деген ошо, бастырык. Басырык деп. Жана ушактын үстүнө жатып алса, ушул дагы ошого киреби? Ошого кирет дейт. Бизде кыргызда албарсы деп коет го.